Бишкекте бош орундар жана карьера жарманкеси өтүп, анда 5000ден ашуун жумуш орундары сунушталды. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, иш-чараны Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгы инновациялык технологиялар жана билим берүү борбору коомдук фонду менен биргеликте уюштурган. Жарманкеге Эмгек министринин биринчи орун басары Ализа Солтонбекова катышып, министрлик жумуш издеп жүргөн жарандарды ишке орноштурууга активдүү көмөк көрсөтүп жатканын белгиледи. Анын айтымында 2025-жылдын 1-сентябрына карата активдүү иш менен камсыз кылуу чараларынын алкагында эмгек рыногуна 20.484 жумушсуз жаран тартылган. Иш менен камсыз кылуу кызматынын колдоосу аркылуу 9798 адам туруктуу ишке орношкон. Министрликтин маалыматына ылайык, мындай жарманкелер жумуш издеген жарандар үчүн иш берүүчүлөр менен түз байланыш түзүүгө, тестирлөөдөн өтүүгө жана адистерден кеңеш алууга мүмкүнчүлүк берет. Иш-чаранын жүрүшүндө 100дөн ашуун ишкана өз вакансияларын сунуштап, катышуучулар борбор калаанын ишканаларынын жумуш орундарын көрө алышты. Мындан тышкары, окуучулар жана жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү үчүн тесттер жана кесиптик тандоо боюнча консультациялар уюштурулду. Маалыматка караганда, мындай жарманкелер октябрь айында өлкөнүн бардык аймактарында өтөт.